Кыргызстанда аутизмди дарылоо маселеси курч болууда. Бул ооруга дүйнөнүн ар бир 88 баласы кабылган. Эгер наристенин өөрчүсү кеч болуп айланасындагылар менен байланыш түзгүсү келбесе, ата-эненин кооптонуусуна негиз бар. Мүмкүн бул аутизмдин белгиси. Кээ бирлер аны оору деп атаса, кээси адамдын альтернативдик абалы деп коет. Кандай болгон күндө да Кыргызстанда аутизм жөнүндө ачык сүйлөп калышты. Биз өзүбүз жакшы түшүнбөгөн нерсе жөнүндө айтып берүү абдан кыйын. Дүйнөнү аутист адамдардын көз карашы менен көрсөтүү максатында тажрыйбалуу кинематографисттер жана бул маселеге кайдыгер эмес кино сүйүүчүлөр чогулду. Күнжеле кинофильминин режиссеру Назира Райымкулова аутист балдардын ата-энеси кабылган көйгөйлөр жөнүндө айтып берүүнү чечти. Аутисты на сегодняшний день. Аутисттер бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эсепке алынбайт. Бул тема көп адамдар үчүн абдан маанилүү, өзгөчө биздин коомдо. Андыктан биз ал жөнүндө фильм тартууну чечтик. Сразу как-то вот захотелось принять участие. Эта тема очень болезненная для многих, а тем более для нашего общества. И мы решили снять фильм. Фильмдин каармандары апасын жана баласын режиссер кокусунан таап алды. Ролду жакшы ойноо максатында 9 жашар атай бир күн кечке аутист балдардын борборунда жүрдү. Мне надо было Мен алар менен тааныштым. пообщаться. Алар сүйлөбөсө сен кантип алар менен тааныштың? Мы вместе вот это на инструментах играли. Биз чогуу аспаптарда ойнодук. Мозаика чогулттук. Ойнодук. Мы мозаику собирали. Ваш ребенок в тяжелом положении. Приходите на дополнительное. Сиздин бала оор абалда. Эртең кошумча текшерүүгө келиңиз. Аутизм мээнин бузулуу формасы. Форма самоизоляции. Аутизм жөнүндө Кыргызстанда коомчулук бир нече жыл мурун эле биле баштады. Көрсө аутист балдарды дарылоочу жер, коомдо аларга орун да жок экен. У меня внук аутист. Поэтому мы... Менин неберем аутист. Биз анын дарты жөнүндө билгенде кайда барып кайрылууну билбей, жарым жыл Бишкекте адис таппадык. Кокусунан япониялык волонтерго жолугуп калдык. Ал аутизм боюнча адис экен. Биздин балдар менен иш алып барып окута баштады. 4 ай окутту. Ошондо биздин балдар окуяларына ишенип калдык. Специалист по аутизму и мог заниматься с нашими детьми. И он занимался 4 месяца, но было много желающих, и с каждым ребенком буквально по часу 2 раза в неделю. Но даже за это время мы впервые почувствовали, что наши дети обучаемы. Адатта адис жогуна байланыштуу аутист балдардын ата-энелери тааныш эмес, дарт менен жекеме-жеке калат. Көп учурда аутист балдарга калп диагноз коюшат. Мисалы өөрчүүсү жай, акылы кем, тили кеч чыгууда дешет. Бул менин балам. Ал жакында 8ге чыгат. Ал мектепке барбайт. Балким эч качан барбайт. 3 жашында ал адамдар менен сүйлөшкүсү келбей, алардан качып калганын байкадым. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдөгү балдардын 1% аутизм менен ооруйт. Демек Кыргызстанда аутизм менен ооруган балдардын саны 20 миңге чукул болмок. Бирок расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 120 гана аутист бала бар. На сегодняшний день признано, что аутизм – это не болезнь. Это нарушение развития. Бүгүнкү күндө аутизм оору эмес, өөрчүүнүн бузулушу деп табылган. Аутист баланын өөрчүүсү асинхрондук болот. Башкача айтканда, математикада сандарды жакшы жаттап калса, ал эми турмуш тиричиликте алсыз, кудуретсиз болушу мүмкүн. Но быть совершенно беспомощным, например, в повседневной жизни. Кичинекей кезинде аутизм дартына чалдыккан балдардын 47% өспүрүм куракта өз абалын оңдоп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башка учурларда оорунун татаалдыгы төмөндөйт. Көп аутист балдар чоңойгондо жалпы билим берүүчү мектеп, университетти аяктап, иш таап, үй бүлө куруп, өз алдынча жашап кетет. Кээ бир балдардын дарты эрте аныкталса, илимде өзгөчө жөндөмдүүлүктөрү пайда болот. Как прошел день?
Балам, бүгүнкү күнүң кандай өттү? Жакшы. Аутизмдин бир көрүнүшү бул социалдык обочолонуу. Алар адамдар менен мамиле түзгүсү келбейт. Бул фильмдер кино көрүүчүлөрдү аутисттерди түшүнүп, алардын тилинде сүйлөшүүгө үндөйт. Уже 8-10, Чингизик. Твой сок. Чыңгыз, азыр 8 болду. Бул сенин ширең. Оорунун пайда болуусу азыркыга чейин белгисиз. Аны эч ким алдын ала албайт. Тилекке каршы Кыргызстанда аутист балдардын көп бөлүгү зарыл болгон жардам ала албайт. Коомдон жашынып, туугандарынын багуусунда калат. Апа, кечирип коюңуз. Мен сиздин балаңыз менен жашай албайм. Кыргыз Республикасынын аймагындагы дарыгер-адистердин жоктугу, аутизм жөнүндө маалыматтын жоктугу, стигматизация феномени аутисттердин жашынуусун колдойт. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, мамлекеттик жардам тутуму гана аутизм дарты бар адамдардын майыптуулугун азайтат. Аутист балдардын ата-энесин колдоо максатында уюштуруучулар аутизмге көңүл бур аттуу акциясын баштады. Анын негизги урааны баланы үзгүлтүксүз окутканда гана анын жүрүм-туруму, кыймыл-аракети оңолот да коомдун татыктуу бөлүгү боло алат. Бирок аутист балдар үчүн эң башкысы жакындарынын сүйүүсү жана назары. Мне стало намного легче, вообще сам факт того, когда ты узнаешь, что, оказывается, ты не один, и вообще много, оказывается, Мен жалгыз эмес экенимди билгенде бир аз жеңилдеп калдым. Мындай балдар чогулуп, дарыланып, баарлашканда көңүлүм тынчып калат. Мен да кызым менен бул дартты башыман өткөрдүм. Башка ата-энелерге жардам бергим келет. Алардын маанайы чөкпөсүн, чыдамкай болуп, келечектен үмүтүн үзбөсүн. Как-то желание, и мне это помогает, поскольку другие родители меня поддерживают. И у меня есть желание помочь другим родителям, чтобы они долго не сидели вот в стадии депрессии и непринятия, а скорее нашли в себе силы и терпение, конечно.